Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Meyrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам салаваттар айтып, урматтуу аталар, урматтуу бир туугандар, бүгүн да сиздер менен жума сабагында, жума баянында Кудайым буйрса, момундардын чыныгы момундук сыпаттарына таандык болгон, өзгөчө ыймандуу гана бул сыпат менен сыпатталган мына ошол уяттуулук жөнүндө. Истахи миналлах, жараткан Аллах Тааладан уялуу, жараткандан коркуу, мына ушул теманын айланасында сиздер менен сөз кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: "Инна мимма адракан-нас мин калами нубувватил ула, иза лам тастахи фасна ма ши'та." Мурдакы пайгамбарлардан акыркы пайгамбарга чейин ар биринен айтылып, пайгамбардан пайгамбарга мурас болуп келген бир сөз бар. Ал сөз иза лам тастахи фасна ма ши'т. Эгер уялбасаң, каалаганыңды жасай бер дегени. Хазиги алвасия алмубарака мин васая аллати лау тамасака биха куллу муслим ва муслима лакафатку фи ислахи динихи ва дунья. Бул пайгамбарлардан пайгамбарларга мурас болуп келип аткан осиятты карманып, мына ушул нерсеге амал кыла турган болсо, ар бир амал кылган мусулман эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Лакафатку фи ислахи динихи ва дунья. Ар бир аял эркектин дүнүйө жана акыретинин оңолушуна себеп боло турган амалдардан атадри лимаза, эмне үчүн бул нерсе, бул осиятка бекем карманса, дүнүйөсү жана акырети оңолуп, толукталып, жакшылардын катарына кошулуп калат. Али аннаха иштамалат ала асли минал усулил ахлакия. Анткени бул мына ошол ыймандын негизги, адеп ахлактын негизги өзөгүн камтыган ва шу'батун мин шу'абил иман, ыймандын бир бутагынан болгон бир бутак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал-иман бид'ун ва саб'уна шу'батун. Ыймандын 70тен ашык бутагы бар. А'лаха ла илаха иллаллах, анын эң бийиги ла илаха иллаллах деп калима айтуу боло турган болсо, ва аднаха имататул аза ани тарик, эң төмөнү жолдон адамдарга ыза берген нерсени алып коюу. Ал-хая ва шу'бату минал иман, уяттуулук дагы ыймандын ошол 70 бутагынын бирөөсү дейт. Ыйманды бир дарак деп элестетсек, 70тен ашык бутагы бар экен. Эң негизги бутагы бул ла илаха иллаллах деп айтуу. Ал эми эң төмөнү имататул аза ани тарик, адамдарга ыза берген нерсени алып коюу. Бул ыймандын эң төмөнү алып коюу экен. Эми коомдук жайларда, парктарда, машинада баратып, сигарет ыргытып, памперс ыргытып, бакалашканы ыргытып, мороженаны жеп, пакетин ыргыткан эми элестете бериңиздер. Эң ыймандын алсыз бутагы, слабый бутагы ыза берген нерсени алып коюу. Бирөө таштаган бакалашканы алып коюу, бирөө таштаган памперсти алып коюу, бирөө таштаган сигареттин жана калдыгын алып коюу. Эми ошону коркпостон, кыжалат болбостон светофордо туруп, жанакы эмне тонированный машинанын айнегин түшүртүп, ыргытып коюп туруп дальше кете берген. Ыймандын эң төмөнү ошол куртой машинаңан түшүп, жанакын алып койгон экен. Эми ошол жерди булгаган Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга чейин жанакы өткөндө мына канализацияларын ак бурага улап койгондордун темасын сүйлөгөндө айткамын. Бул каргышка калган нерселерден эки нерсе каргышка калган. Бул мына ошол адамдар эсе ала турган, көлөкөлөй турган коомдук жайларды булгаган, ошол жерге дааратуу шаткан же адамдар жийиркене турган нерселерди таштап кеткен деп, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, уяттуулук бул момунга гана таандык болгон сыпаттардан экен. Сахабалардын бирөөсү али мусулман боло элек, момун боло элек өзүнүн бир тууганына андай кылбайсыңбы, мындай кылбайсыңбы, элден уялбайсыңбы деп осаят айтып атканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келет дагы көрүп калып, "Даху фа иннал хая минал иман." Буга осаят айтпагын. Буга мүнтүп нервиңди кетирбегин. Уяттуулук бул ыйманга көз каранды дейт. Уяттуу бул демек момун адам гана уялат деген сөздү айтып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга айткан сөзүң бекер деп айтат, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек биз момунмун дегендер, мусулманмын дегендер, өзгөчө мечит толтуруп жумага келгендер, бирөө көрүп турса дагы, көрбөй турса дагы бир уяттуулардан болушубуз керек экен. Уяттуулук бул мен мусулманмын деген адамдарга таандык болгон гана сыпаттардан экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Фуссилат сүрөсүнүн 40-аятында Аллах Таала керемети Кур'анда "Ималу ма ши'тум иннаху бима та'малуна басир", каалаган амалыңарды аткаргыла, жараткан Аллах Таала кылган ишиңердин бардыгын көрүп турат. "Вa'буду ма ши'тум мин дуни", Зумар сүрөсү 15-аят. Уялбасаңар, каалагандай Кудайдан башкага кулчулук
кыла бергиле дейт урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, жараткандан уялып, ар бир кыймыл аракетибиз, ибадатыбыз, сүйлөгөн сөзүбүз эмне? Мына ошол жараткандын ыраазычылыгына жетүүгө себеп боло турган амалдардан болуш керек экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уяттуу эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уяттуулукка чакырат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кээде мына ошол сахаба аялдар тарабынан аялдарга таандык болгон кээ бир суроолор суралганда кагазга ороп этияттап мына ошентип жооп берет эле. Кээде бул сөздү башканы түшүнбөй калган учурда, "О Айша, мен кеткенден кийин бул аялдарга түшүндүрүп кой" дейт эле. Күндөрдүн биринде сахабалар бирөөсү келди дагы, сахаби аялдарыбыз: "Я Расулалла, жанакындай этек кирип келип калган ай сайын аял кантип жуунат" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Тазаланып алсаң болот" деди. "Я Расулалла, ошо кантип тазаланам" деди. "О Кудайдын кудурети, жуунуп аласың" деди. Жанагы сахаби аял: "Кантип жуунам, бул мен не жанакындай үстүм келип атса, башка болсо үзүрлү болуп атсам" дедиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "О Айша, мен кеткенден кийин түшүндүрүп кой" деди. Кийин Айша энебиз мына ошол качан таза болгондо, башка болгондо жуунуп аласың деген сөздү айтты. Пайгамбарыбыз ошону токтомоюнча, башка болмоюнча, таза болмоюнча жуунбай тургун деген сөздү айткандан мына ошол эмне чоочун аялга эмне болду? Тартынды. Ал эми бизде кээде жанакындай эмне эч бир аял эркек башка дебестен жанакындай бир дистанция сакталынбай калгандагы куруктар бар, немелер бар. Эми улуу сөздө уят жок, андай мындай деп туруп, ар нерсени урдура бергендер дагы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө уяттуу эле, орду менен сүйлөйт эле. Бирок уяттуу дегенде уялып калбастан дин үчүн, ыйман үчүн жүзү кызарып, кээде айтыш керек болгон нерселерди айтат эле. Даават кылган учурунда, адамдарды жакшылыкка чакырганда, жамандыктан кайтарганда уят болот дебестен, мына ошол адамдарга жакпаса дагы акыйкатты айткандан эмне уяттуулугу тоспойт эле, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол Абу Саид аль-Худри айткандай: "Кана иза кариха шай'ан арафнаху фи вajhi". Пайгамбар бир нерсени жек көрүп жактырбай калган маалда биз пайгамбарга ошол нерсени жакпай аткандыгын жүзүнөн байкайт элек. Демек жүзү өзгөрүп кетет экен, уялып жер карап тура бербейт экен. Кээде ачууланып айтыш керек болгон нерсени айтып, кээде характери менен, кээде көз карашы менен дагы кээ бир нерселерди түшүндүрөт эле дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Hazreti Ayşe энебиз айтат: "Кана наби саллаллаху алейхи ва саллям иза балагаху ан ахадин ма якрах". Пайгамбарга бир өзүгө жакпаган, уяттуу болгон бир нерселер келген учурда, пайгамбар мына ошол нерсени жактырбай калган учурда, пайгамбарга жакпаган бир маалымат келген учурда, паланча ушундай кылды, ушундай деди деген кабар келген учурда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эч качан паланча неге мындай кылды экен деп айтчу эмес экен. Айша энебиз айтат: "Пайгамбар адамдардын абийирин ачкандан, шерменде кылгандан сактанып, ошого өзүнүн адамгерчилиги, уяттуулугу жол бербестен, шумкардан була ошентиппи деп атын атап, шумкар ушинти десе дагы, шумкардан була ошентиппи дебестен, бүгүнкү күндөгү адамдар ушундай болуп калды" деп айтат экен пайгамбарыбыз. Не деген коомго калдык, не деген заманга калдык? Биздин замандаштар, биздин адамдар, биздин жамаат ушундай кылып атат деп, жеке бир адамды сен ушундай кылдың дегенди пайгамбар айтпайт экен, анткени өзгөлөрдөн уялып калбасын деп. Бул мына ошол пайгамбарга таандык болгон адептерден, өзгөчөлүктөрдөн экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Вала юсамми фаиля, ошол жаман ишти кылган адамдын атын бир дагы пайгамбар атабайт эле дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уяттуулугунан кээде үйүнө келген конокту жумушум бар, башкам бар, чык деп дагы айта албагандыгын кереметтүү Кур'анда Аллах Таала Ахзаб сүрөсүнүн 53-чү аятында баяндайт. Астагфирулlah. Я айюхаллазина аману ла тадхулу буютан наби. О сахабалар, ыймандуулар, пайгамбардын үйүнө кирбегиле. Илля айюзан лакум, бир гана силерге кирүүгө рухсат берсе, ошондо гана киргиле. Ила туамин гайра назирин, кирген болсоңор пайгамбардын үйүнөн тамактанам деп, тамакты күтүп, дасторконду күтүп, чайды күтүп отуруп албагыла. Валакин иза дуитим фадхулу. Бирок пайгамбар тарабынан чакырылган болсоңор, рухсат берилген болсо, анда киргиле дагы. Ва иза туамтум фанташиру, тамагыңарды жеген болсоңор акырын жайылып чыгып кеткиле. Вала мустаънисина бил хадис, сөзгө алаксып, сөздөн алып, саясатты сүйлөп, ушакты сүйлөп олтуруп албагыла. Инна заликум кана юзин наби. Силердин пайгамбардын үйүнөн тамактанып кетпестен аны муну сөзгө алаксып олтуруп калгандыгыңар пайгамбарга ыза берет. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ястахи минкум, силерге ошол нерсени айтып, мага мишайтет атасыңар, тоскоол болтасыңар дегенден уялат. Валлаху ла ястахи минал хак. Ал эми Аллах Таала
акыйкатты айткандан уялбайт. О сахабалар, пайгамбардын үйүнө кирбегиле, кире турган болсоңор уруксат бергенден кийин киргиле, киргенден кийин тамагын күтпөгүле. Эгер пайгамбар тамак берсе, тамакты жегенден кийин сөзгө алаксып калбастан батыраак чыгып кеткиле. Силерди батыраак чыгып кет деп айткан пайгамбар уялат. Бирок Аллах Таала силерге акыйкатты жеткиргенден уялбайт дейт, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыздын уяттуулугу кээде келген конокко дагы эмне ашыкча сөз айта албайт экен. Уяттуулуктан болгон дагы бир уяттуулук бул мына ошол эри катындын ортосундагы жанакы ак никебиз бар. Анан өзүбүздүн спальный бөлмөдө жана башкада деп отуруп дагы эмне каалагандай жанакындай жүрө бергенге дагы шарият тыюу салат. Эми шарият тыюу салбайт. Пайгамбардын адептери ошол нерсеге дал келбейт экен. Айша эне өзү айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ма раайту фаржа расулилла саллаллаху алейхи ва саллама катту уяттуу жерин бир да көргөн эмесмин" дейт. Канча жыл өмүр жолдошу болуп чогуу жашаса дагы пайгамбардын уяттуу жерин бир да көргөн эмесмин дейт. Бул деген сөз мына ошол эмне бир аз мына ошол бала чаканын көзүнчө үйдө башкада абайлаш керек. Анан кээде эжелерибиздин, жеңелерибиздин жанакындай кыска шортик менен башка менен магазинге чыгып, көчөгө чыгып же кадимкидей эле коомдук транспортто башкада жумушта жүргөнүн көрүп таң каласың. Пайгамбар жанагынын үй бүлөсү үйүндө да антип кийинче эмес экен. Момундардын үй бүлөсү да антип кийинбеш керек. Уяттуулук мусулмандарга, момундарга гана таандык болгон сыфаттардан. Айша эне өзү айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам муттажиан фи байти кашифан ан фахизай ау сакай." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менин үйүмдө шалкалап жатат эле. Бир аз мынау тизеден ылдый, кызыл шыйрагы ачылынган, көрүнүнгөн кыскараак кийим менен. Bir учурда атам Абу Бакыр келип туруп эшик такылдатты эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам киргенге рухсат берди. "Кел Абу Бакыр бияка отур" деди, ордунан козголгон жок дейт. Bir azdan keyin Hazreti Umar kelip turup eşik takıldattı ile Peygamber "Kel Umar moğol jaka oltur" dedi. Peygamber ошол жаткан боюнча жанакы кыскараак шортиктен узунураак болгон кийим менен кызыл шыйрагын көрсөтүп кеңири жата берди дейт. Үчүнчү болуп эшик такылдаганда карасам, Hazreti Usman экен. "Я Расулаллах, Hazreti Usman келди" десем, Пайгамбар ордунан тура калды дагы, оңдонуп, түздөнүп олтурду. Кийин булардын баардыгы кеткенден кийин мен Пайгамбарга: "Я Расулаллах, Hazreti Abu Bakr kese kıymıldavadınız, Hazreti Umar kese kıymıldavadınız. Summa dakhala Usman fajalasta wa sawayta siyabak." Hazreti Usman kelgende tüzdönüp oturup kiyimlerinizde oңдоп tüz oturup kaldınız. Bunun sebebi emne diye ya Resulallah desem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika." Perişteler uyalgan Usmandan men kantip uyalbaymın dedi. Hazreti Usman mına oşol emne tarixçiler aytat, momun болгондон кийин, мусулман болгондон кийин оң колу менен уяттуу жерин кармаган эмес экен. Оң кол менен Кур'ан кармайм, пайгамбар менен көрүшөм деп, уяттуу жерин оң колу менен кармабасан мына ушундай эмне адепке, уятка өзгөчө көңүл бурган экен. Ал-хаяу минал иман ва ахя уммати Усман. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уяттуулук ыймандан, ал эми менин үммөтүмдүн эң уяттуусу bu Hazreti Usman деп айткан экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Уяттуулук бул биздин кулк мүнөз адеп ахлагыбыздын оңолушуна, анан чыныгы пайгамбардын үммөтүмүн дегендер уяттуу болуш керек экен. Анткени кереметтүү Кур'ан: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана яржуллаха вал yawmal akhir wa zakarallaha kaseera." Кимде ким акырет күнүнө жана жараткан Аллах Таалага ишене турган болсо, ал адамдар үчүн, кыяматтан үмүтү барлар үчүн пайгамбарда өрнөктөр бар, үлгүлөр бар дейт. Пайгамбардан ала турган өрнөгүбүз, үлгүбүз бул мына ошол эмне, урматтуу мусулман бир туугандар, адеп, ахлактар. Ва алама хал ислам аннал хая науан. Уяттуулуктун эки түрү болот экен. Биринчиси бул Аллах Таала тарабынан жаратылган адам баласы табиятынан уяттуу болот. Кээ бир инсандар бар, табиятынан уялчак. Табиятынан Аллах Таала уяттуу, жанакындай койдой жоош деп коебуз, чыныгы момун деп коебуз, кам сөз деп коебуз. Дагы мына ушул сыяктуу эмне бизге жаккан зор адамда бирөөгө бир зыяны жок дейбиз, ашыкча сөзү жок дейбиз. Бул Аллах Таала тарабынан берилген уяттуулук экен. Ал эми экинчи уяттуулук бар. Бул экинчи уяттуулук бул мына ошол эмне ыймандын себебинен. Аллах Тааланы танып, Кудайдан уялгандыктан. Мына ошол момунга жарашпайт экен деп уялуу. Мен мусулман болгондугум үчүн мындай болбошум керек экен. Мен билбей эле жүрө бериппин. Мусулмандын кызы кыска кийбеш керек экен, жылаңбаш жүрбөш керек экен. Мен китептен окудум, даваттан уктум, устаздан окудум, китептен окудум.
жана башка деп туруп, бүгүндөн баштап мындай кийинбешим керек экен, мындай жүрбөшүм керек экен. Мен допу кийгенден кийин, жумага баргандан кийин ушуга жарашыктуу жүрүшүм керек экен. Анткени момундун сыпаты өзгөлөргө зыян бербестен, жумшак, сылык, уяттуу болуш керек экен деп туруп, жараткан Аллах Тааланы тааныгандан кийин, мына ошол Кудай Тааладан коркуп, уялуу бул экинчи уяттуулук экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, кантсе дагы биринчи түрү көпчүлүгүбүзгө табияттан уяттуулук берилбеген болсо, экинчи түрү менен бардыгыбыз уяттуу болушубуз керек экен. Мен мусулман болгондугум үчүн, ыймандуу болгондугум үчүн, момун болгондугум үчүн, жумага баргандыгым үчүн ушул иш мага жарашпайт деп, жараткандан уялып, адеп ахлак кулк мүнөзүбүздү, урматтуу мусулман бир туугандар, оңдошубуз керек экен. Мына ошондо гана жараткан Аллах Тааланын астында эмне кадыр бар кызышат экен. Ал-истихяу ан тахфаза ар-раса ва ма ва'a. Уяттуулук деген, жараткандан уялуу деген бул. Вал батна ва ма хава. Башты жана башындагы дене мүчөлөрдү сактоо, курсакты жана курсактын айланасындагы мүчөлөрдү сактоо, ва тазкурал маута вал бала. Өлүмдү жана өлүмдөн кийинки дене мүчөбүздүн кабырда чирип жок болушун ойлоо дейт. Уяттуулук башты жана баштагы органдарды, көздү, кулакты, тилди гыйбаттан, ушактан, арам тиктегенден сактоо. Вал батна ва ма хава. Курсак жана курсактын айланасындагы бул мына ошол эмне? Курсакка каалаган нерсени жей берген, же болбосом курсактын айланасында боло турган жанакындай аял эркектин эмне? Зына, күнөө иштеринен оолак болушуна себеп болгон амалдар уяттуулук. Ватадаккарал маута вал бала. Өлүмдү эстөө мына ошол уяттуулукка кирет экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Уяттуулуктун эки түрү бар дедик. Бул мына ошол эмне? Биринчиси бул жараткан Аллах Тааладан уялган адам эми жаратканга кулчулук кылат. Жараткан Аллах Таала тыйган нерселерден оолак болот. Аллах Таала буйруган иштерди кынтыксыз аткарып, ваштина навахи, Аллах тыйган нерселерден заматта тыйылат. Экинчиси бул Аллах Тааланын пенделеринен уялат. Адамдарга ыза берүүдөн тосулат. Адамдарга зыян бергенден өзүн тартат. Жана башка мына ошол эмне? Адамдар жиркене турган иштерден оолак болот, адамдардан уялып. Вал хаяу минал иман вал иман фил жанна. Уяттуулук ыймандан, ал эми ыйман жаннатка алып барат. Ал эми уятсыздык бул бузукулуктан, ал эми бузукулук бул тозокко алып барат деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айткан, урматтуу мусулман бир туугандар. Ва минал хаяи ма'ан нас гадду басарика амма ла яхуллу лака минхум. Адамдардан уялуунун дагы бир түрү адамдардагы сага адал болбогон нерселерден көзүңдү сактоо, тартуу. Чоочун аялдарга, башкаларга короо, же болбосом чоочундардын мал мүлкүнө назар салуудагы мына ошол нерсеге кирет. Кээде базарда, башкада кесиптештер, кошуналар, шериктер бири-бирине суктана берет, башка кыла берет. Сенин машинаң кандай экен, үйүң кандай экен, тигиндей экен. Керек болсо кээ бир уяты жоктор, бети жоктор, сенин аялың кандай экен, мындай экен деп мына ошол эмне аяшына чейин суктанып, башка кылып эмне жанакындай кинеси кире турган чал деңгээлде тамшанып карагандар дагы бар. Мына ошонун бардыгы эмне экен? Урматтуу мусулман бир туугандар, арам. Ва адамул иштигал би уюбихим. Адамдардын айыптарынан алектенбесен, адамдарды гыйбат кылып ушактап алардын айыбын ачкан менен дагы алектенүү дагы момунга жарашпаган сыпаттардан. Анткени ман абсара айба нафси ва иштагала ан айби гайри ва ман та'ара мин либаси тaqwa лам ястатур би шейин. Кимде ким өзүнүн айыбын билсе, өзгөлөрдүн айыбы менен алектенсе, таквалык деген кийимди чечип салган болсо, таквалык деген уяттуу жерин жапкан кийимди чечип салса, эч бир кийим анын уяттуу жерин жаба албайт дейт. Биз бүгүн уяттуу жерлерди моно кийим менен жаап жүрөбүз, бирок жүрөктөгү таквалыктын башканын кийимин чечип салган болсок, ал кабат кийим кийсек дагы адамгерчилиги кеткенден кийин, адамдын кулк мүнөзү кеткенден кийин эч бир нерсе жаппай калат дейт. Канчалык кийим болбосун, башка болбосун, кээде жанакындай сакал койбосун, салда кийбесин, бүгүн коомубузда жанакы мошенниктер көбөйүп кетти, алдамчылар көбөйүп кетти. Көрүп турасың, билип турасың, ошентсе дагы сыр бербестен ушул эптеп аныңды, мунуңду бир алдап кетсем, башка кылсам деген адамдар бар. Бүгүн өткөн жумада бир учун гана айтып коюлдум, жана интернет алдамчылары мошенничество боюнча. Уялбастан, коркпостон, түрмөдө отуруп алып, башка кылып, кадимгидей ушул нерсе менен алектенгендер бар экен.
Өткөндө мен Баткенге медресеге bir 3 фура жанакындай жүк жөнөтөм деп, фурачылардын группасына кошулуп жазып аттым. Папыти Баткенге фура болсо жүк бар депчи. 3 рейс жөнөттүм, анан ошол рейстердин бирөөсү мен барып жүктөп кетем, медресеники болсо арзан эле деди. Айтма, боптур ака дедим. 10 миң которуп туруң, фураны ремонттон чыгардым, аз барганда сизге наличка берем же жол кирадан неме кыскартып коебуз деди. Анан профилине кирсем, сүрөтү жок, башкасы жок. Анан ушункар дамыла бул ар ким менен мамиле кыла берип, ал жанакы мошенниктердин мошеннигин алдап кое турган чалык деңгээлде тажрыйбасы бар. Сиз каердесиз десем, устаканадамын деди. Айтып, иним бар, сен местоположение жөнөтүң, наличка эле, эммакта жок эле, колуңузга карматып келсин десем, ептеп бирөө эмак салганда ушу иниңиз келгенге чейин да убакыт кетет деди. Анан билип калдым. Өзүм көлдө жүрөм. Онлайн Баткенге жүк жөнөттүм. Анан жана киши менен bir 5 сааттай жазыштым. Ака бара берейинчи, бере берейинчи. Анан акырында жазып койдум. Эми башка бирөөдү алдаңыз, менин жүгүм уже Баткенге жетти депчи. Анын сыңарындай мына ошентип сала кой, балаңандай болуп калды, мындай болуп калды. Картаңызды жаңылап атасыз, өзгөчө аксакалдарда. Пенсионный картаңызды алмаштырып атабыз, башка кылып атабыз, паспортуңузду тартып жөнөтүң, картаңызды тартып жөнөтүң. Ушундай нерсеге такыр болбоңуздар. Балаңызды, небереңизди эриштип алып, ошол банкка барып разборка кылыңыздар. Онлайн картаңыздын сүрөтүн, башкасын, жана кодун бирдемесин жөнөтүп, акчасы өзү болор болбос пенсияңыздар бар, анда ошого дагы алданып калбаңыздар. Демек, адамдан уят кеткенде ал канчалык кийим кийбесин, башка кылбасын, селде кийбесин, сакалы узун болбосун, ага кээде эмне жанакындай рожа сатып коет, адамдар эмне кылбай калат? Алданбай калат, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, бардыгыбыз мына ошол эмне жараткан Аллах Тааладан. Кимде-ким бир күнөө кылам десе, асманга карасын дейт. Улуу Аллах Таала көрүп турган болсо, кантемде уялсын дейт. Ал нерсе пайда бербесе, жердегилерге карасын дейт. Атам карап турат, энем карап турат, аялым карап турат деп ошонон уялсын дейт. Бул экөөсү дагы пайда бербесе, анда жанакы сонго барып туруп, пайгамбар хадисте айтат, мына могул жакта айтып атат. Фa'adat nafsaka fi adadil bahaim, өзүңдү айбанаттардын катарындагылардын, айбандардын катарына коштуруп кой дейт. Барыш керек да, мен паспортумду кайра алгыла, жана 7 миллиондун катарынан чыгарып койгула деш керек. Обалы Кудайдан уялбасаң, аялыңнан, досуңнан, бир тууганыңнан уял. Бунан дагы уялбасаң, анда жанагы 7 миллиондун катарынан чыгарып койгула, мен адам эмескемин деп айтыш керек дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, истихяу миналлахи хаккал хая, Аллах Тааладан чыныгы уялуу бул башты жана баштагы мүчөлөрдү сактоо деп айттык. Курсак жана курсактын айланасындагы мүчөлөрдү сактоо дедик. Өлүм жана өлүмдөн кийинкини эстөө, чыныгы Кудайдан уялуу болот. Ким акыреттен үмүтү болгон болсо, дүйнө жыргалчылыгынан бир аз баш тартып такыбалык кылат. Ким жүзүн жана жүзүндөгү органдарын арамдан сактаса, курсактын айландагыласын арамдан сактаса, өлүмдү эстесе, акыреттен үмүтү болсо, ушул амалдарды аткарган болсо, бул адам Кудайдан чыныгы уялгандардын катарына кирет дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, чыныгы момун адам Аллах Таала мени көрүп турат деп ар дайым сезиш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткандай, "Ал-ихсан ан та'будаллаха кааннака тара, фа ин лам такун тара, фа иннаху ярак." Ихсан дегени жараткан Аллах Тааланы көрүп тургандай кулчулук кылуу, ибадат кылуу, жашоо. Фа ин лам такун тара, фа иннаху ярак. Сен аны көрбөсөң дагы Аллах сени көрүп турат деп сезе билүү, мына ошол чыныгы момундун сыпаттарынан болгон бир сыпат дейт. Валлади ястахи ал-инсан минхум салас. Адам баласы уяла турган нерселер булар үчөө. Адам биринчи албашар, адамдардан уялат, аялынан, баласынан, досунан, келининен, кудасынан. Вахум аксару мен ястахи минху, көпчүлүк мына ошол эмне эл не дейткен деген нерседен уялгандар көп. Андан кийин өзүн нафсисинен уялгандар бар. Адам кээде өзгөнөн башкадан алдап, башка кутулуп кеткен менен, бирок өзүңдү өзүң алдай албайсың. Выждан деген нерсе бар, башка бар. Үчүнчү адам баласы уяла турган нерсе бул Аллах Таала. Демек, адамдардан уялбадыңбы, өзүңнөн уялбадыңбы, анда Аллахтан уял, үчөөнөн да уялбасаң, жана биз жогоруда айтканыбыздай, эмне мына ошол өзүңдү адам эместердин катарынан эсептешиң керек. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Ва аламу анналлаха я'ламу ма фи анфусикум фахзарух" Бакара сүрөсү 235-аят. Билгиле, чындыгында Аллах Таала силердин жан дүйнөңөрдө, жүрөгүңөрдө
жашырып аткан, жашырбай аткан нерсеңердин бардыгын билип атат. Фахзаруху, андыктан жаман ой ойлогондон, жаман нерсени пландагандан сактангыла дейт. Адам баласы качан бир кылган күнөө иши башкасы билинип калган учурда аттиң дейт. Туура эмес кылыппын дейт. Өкүнөт. Бул эми бүгүн бизде кээде мына мамлекетибизде коррупция менен күрөш үчүн кандай саясаттар жүрүтөт, башка кылтат. Кээ бирин көчөдөн кармап атат, кээ бирин чогулуштан, кээ бирин офисинен. Бардыгы этабы менен канткенде биздин чиновниктер коррупциядан коркот деп бүгүнкү мына ошол саясат алып барып аткан мына ошол жетекчилер ошондой бир методдорду колдонуп атат. Шариятыбызда адамдар бир күнөөгө белчесинен батып кеткен учурда мына ошол Расмул муфти деп коет. Ошол доордун замандын казысы каалаган жазаны ойлоп тапканга акысы бар. Кээде өлүм жазасы деп биз зынаны билебиз. Анан ал-касас минал хак, жанакы бирөө-бирөөдү өлтүрүп койгон болсо канга кан деп ошондой өлүм жазасы бар деп билебиз. Же жанагында чоңураак сумма акча уурдалганда колу кесилүүсү, путу кесилүүсү ушуну гана билебиз. Бирок мындан тышкары бүгүнкү күндө биздеги мына ошол эмне мисалга ала турган болсо, ошол коррупция маселеси боло турган болсо, демек мына ошол биздин аалымдар, башкалар эртең мына бүгүнкү күндө Кудайыма шүгүр мына ошол Камчыбек Кыдыршаевич өзү каалагандай бир методдору менен бир эскерттим деп атат, айттым деп атат, бардым деп атат. Болбой аткан болсо, демек эми анча-мынчасын уже асканга өтүшүбүз керек. Тарс алып чыгып туруп ошол жанагы жаңы эстелик салдык, плашатта манасын эстелик. Ошо манасын атын асып коюш керек. Бир жума турса алынбай. Коррупция токтойт. Токтободубу, уже адамдар аскандан да коркуп, аны да тоготпой калдык. Ашы барса асып коет да манасын эстелиги деди. Уже анда ташпаран. Алда болбодубу, жанагы МЧСтин вертолет менен алып чыгып туруп эгизден ыргытыш керек. Түшүп өлүгү чачырап келсе, ошону көрүп туруп каркат. Кайсыл жазадан адамдар коркса, ошол жазаны шарият берет. Ошол жаза мамлекеттин тынчтыгы үчүн, бүтүндүгү үчүн, өнүгүшү үчүн, ууруларды ордуна коюш үчүн бүгүнкү күндө колдонсо болот. Анткени айтылып атат, делинип атат, камерага түшүп калып атат, кармалып калып атат, бирок токтобой атат. Жанакы автобусуңар барбы деп, машинага башка батпай калып, автобус менен жүктөп алып кетип атат. Кудайдын кудурети. 24-сентябрда 24-н кармады деп жазып коюптур бирөө. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. Бүгүн кээде бирөөлөр көрбөй калган, көрүп билбей калган менен, тутулбай калганың менен, эптеп арыз жазып иштен бошоп кеткениң менен, бирок керемети Кур'анда Аллах Таала айткандай, Аллах Таала силердин бардык ойлогон оюңарды билип турат. Фахзаруху, жаман ой ойлогондон оолак болгула дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Ва кана Аллаху аля кулли шайин рақиба. Аллах Таала бардык нерсени байкап турат, көзөмөлдөп турат. Ва хуа маакум айнама кунтум. Аллах Таала дайым силер менен бирге, кайсыл жерде болбогула. Хадид сүрөсү 4-аят. Алам я'лам би анналлаха яра. Алак сүрөсү 14-аят. Алар Аллах Тааланын көрүп турганын, билип турганын билишпейби? Фа иннака би аюнина. Sen bizdin көз астыбызда, биздин көзөмөлүбүздөсүн. Я'ламу хаинатал a'yun ва ма тухфис суdur. Көздөрдүн кыянат кылганын, жүрөктөрдүн жашырганын билет Аллах Таала. Гафир сүрөсү 19-аят. Ман рaqaballahu fi khawatirihi asamahu fi harakati jawarihi. Кимде ким Аллах Тааланы көрүп, билип турат деген болсо, күнөөлөр, дене мүчөлөрүнүн туура эмес кыймыл аракеттен кайтарат, тосот дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, кереметтүү Кур'анга назар сала турган болсок, Аллах я'лам ма тахмилу куллу унса ва ма тагидул архам ва ма таздаду ва куллу шайин индаху бимиqdar. Аллах Таала ар бир аялдын жанакындай курсагында көтөргөн боюндагы балдарды дагы билет. Мына ошонун эмне көбөйүп азайып атканын дагы берет. Ва куллу шайин индаху бимиqdar. Аллах Тааланын астында ар биринин өзүнүн эмне өлчөмү бар, эсеми бар. Алимул гайби ва шахадатил кабирил мутаал. Бийик Аллах Таала ачык айкын эмне барын байкап турат, билип турат. Саваун минкум мен асаррал каула ва мен жахар. Силердин араңарда айырмасы жок. Кээ бирөөлөр жашыруун сүйлөсүн, кээ бирөөлөр ачык сүйлөсүн. Ва мен хуа мустахфин бил-лайл ва сарибун мин-нахар. Түнгө жашынып алып бир иш кылсын, ачык айкын күндүздүн күнү колуңардан эмне келет деп кылсын. Аллах Таала мунун бардыгын көрүп турат, билип турат. Рa'д сүрөсү 8-10 аяттар. Алам тара анналлаха я'лам ма фис самавати ва ма фил ард. Алар Аллах Тааланын
Asman jerdegini körüp turganын bilişpeybi? Ve ma fil ard ve ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabihum. Seler şıvıraşkanda, akırın bir nerseni plandaganda, üçöňör bolsoňar Allah Taala törtünçüňör. Ve la khamsatin illa huwa sadisuhum. Eger seler 5 ta bolup bir nerseni plandap, akırın antip ketez, mintip ketez, urdap ketez dep atkan bolsoňar Allah Taala 6-çyňar. Ve la adna min zalika ve la aksara illa huwa ma'hum. Andan az bolasoňar, köp bolasoňar, 10 bolasoňar, 100 bolasoňar, 1000 bolasoňar, Allah Taala siler menen birge ayna makanu qaysıl jerde bolbogla summa yunabihum bima amilu. Allah Taala andan keyin kılgan işiňerden kabar beret. Yawmal qiyama inna Allaha bi kulli şeyin alim. Kıyamat günü Allah Taala silerden kılgan her bir işiňerden kabar beret. Antken Allah Taala silerden her bir kılgan işiňerdi körüp durat, bilip durat. Wa sirru qawlakum aw yajharu bih innahu alimun bi zati sudur. Siler ay süleşip atkan sözüňerdi sekretni kılasыңар bu, açık aykın kılasыңар bu, ayırması yok. Allah Taala köküröktөгü sırlardı baykap bilip duruçu. Ala ya'lemu men khalaqa wa huwa latiful habir. Özü jaratkan mahluktardı kıldat bardyk nersesinden kavardar ekenin seler bilbeysiňerbi? Mülk suresi 13-cü 14-cü ayetler hurmatly musulman bir tugandar. Jaratkan Allah Taala'dan uyalaly. Kudaydan uyalbasak tuğan uruk Kuda söökten başkalardan uyalaly. Andan da uyalbagan bolsok, anda jogorda men aytkanday men momunmun, men musulmanmın dep Cuma'ga kattagandy toktataly. Subhana rabbika rabbil yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Jaratan Allah Taala paygambardın artından erçip uyattu bolgondu barыбызга nasip kılgının. Allah'ım özüňün azabyňdan, karyňdan, korkgondordan, uyalgandardan kılgının. Allah'ım dostlar, bir tugan Kuda sööktör, uul kız newerelerimizden, kelinlerimizin asla şermende bolgondan saktagın. Jaratkan Allah Taala özüň buyrugандай paýgambar körsötkünde jaşagandy barыбызга nasip etkeniň. Allah'ım keremetli Kur'anda özüň buyrugандай paýgambar körsötkünde jaşagandy barыбызга nasip etkeniň. Allah'ım özüň süýgen paýgambar symyktana turganday jaşao keçirgenge barыбызга mümkinçilik bergeniň. Jaratkan Allah Taala iman islamda barыбızın kadamlarybız bekem kılgыныň. İman islamda barыбızın kadamlarybız bekem kılgыныň. Allah'ım dünya eline tinçlik bergin, anın katarında bizdin mamleketimizge tinçlik bergeniň. Önükön, öskön, aman bolgon mamleketlerin katarına koşgunyň. Jaratkan Allah Taala her biribiziň üýçi ýüzge özüň rahmatyňdy, mehrimiňdi, tinçligiňdi jadyrgyn. Ata-ene bir tugandaryň közüň kuwantyp bardar, baktulu, aman jaşao nasip etkin ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım kıynalı atkandara özüň jardam bergin, orup atkandarga özüň şifa bergeniň. Jaratkan Allah Taala maga belgisiz, saga belgili bolgon Cuma namazda özgöçe ümit menen kelip jamaаттын duasına, Cuma kündördögü kabul bolgon dualarga koşulup kılayn degen insanlar var. Her birinin jürögünde kanday dua tilek maksat bolgon bolsa özüň kabul kılıp, özüň jardamçı bolgun ya Rabbana Rabbul alamin. Ve sallallahu taala ala hayril Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi rahmetika ya erhamer rahim.